Акция. Эми бизде мурдагыдан да арзан. Атайын билет баасын болуп көрбөгөндөй эң арзан жана ыңгайлуу кылып койду. 10 мартка билет баасы $1200 жана эң сооптуу айлардын бири. Алайда ким умра кылса пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен ажылык кылганын сообу берилген Рамазан айында умра сапарына экинчи ирет жолго чыгабыз. Мындан сырткары сизге ихрам кийими, умра боюнча китептер, сумка, жилет, аялдарга жоолук, замзам суусу бекерге берилет жана эми документке деп жүгүрбөйсүз. Баарын өзүбүз бүтүрүп, буйруса сиз көрбөгөн тарыхый жерлердин баарын зыярат кылып келебиз. Сиздер жетектеген илимдүү Дамла Санжар Тыныбек уулу. Байланыш үчүн номер 0773 691 877. Бир барсанда көңүлүңүздү көксөгөнүн биз менен чогуу арзан жана ыңгайлуу баада билет алып, тилегиңизди орундатып келиңиз. Мындай ыңгайлуу шарттар бизде гана бар. Андыктан жазылууга шашылыңыз. Мына араптардын үйлөрү. Ошентип биринин үстүнө бири кура берет экен. Биринчи этаждарында балдары, ана экинчи этажында кийинки баласы. Ушундай Дамла. Булар жерге кызыкпайт экен да. Мына үйлөр бир адамдык болот, ар бир үй. Бул үй бир адамдык болсо, бул үй бир адамдыкы. Ушундай экен да буларда. Баягында бизге окшоп участок издеп отурбайт экен. Участок алышым керек, но бошоң боламады. Но үй мисалы 3 этаж экен. Биринчи этажы баласы өзү үчүн, экинчи этаж бир баласы үчүн, үчүнчү этаж дагы бир баласы үчүн. Үстүндө арматуралар турат го, кийинки балдар үчүн. Жол болсо биттасынын 4 катыны болсо, биринчи катыны биринчи этажга, экинчи катыны экинчи, үчүнчү этаж ушинтип кете берет экен. 4 этаж болгондо түшүнөсүңөр да ошондо. Дейсиңер. Мына булар не этажда, бизде этаж болсо саналбаса керек. Биздикинде этаж эмес экен, үстү жабылган. Булардыкы үстү мындай эме сыяктуу эле. Немелер тура берсин анда бу жерде. Бисмилла. Калганда тура берсин, а? Мынакей. Ала, үстүн көрүп атасыңарбы, арматура турат онунда. Ошондон дагы бул 3 этаж экен, 4-сүнөн ниет кылып аттыр деп түшүнөрүк эле. Дагы алам деп, а? Ооба. Мына үстүндө, мына силерге жакыныраак. Ону арматураны көрүп атасыңарбы? Мына. Үйлөнөм десе дагы бир этаж турат дагы. Жерге 2 семья кирсип. Мына үйлөнөм дегендер. Туугандар, ишти кыла бергиле. Даже булар мына эмесинен бери арматура коюп салыптыр. Заборунан бери. Чек алам деп да участка алам деп отурбайт экен. Бир жерди алат. Ошол жер бала чакасы, аялдары ушинтип кете берет экен. Неберелери дегенде ушундай жогору карап кете берет экен. Мына ушундай. Булар азыр ойлобогула, буларда квартиранттар бар экен тиги бул деп. Бул бир адамдын үйлөрү. Мына бир адамдын үйү, наркы бир адамдын үйү, андан наркы дагы бир адамдын үйү. Ушундай. Араптар үйлөрдү ушундай кылып курушат экен. Биз деле үйрөнсөк болчу да экен. Biz bolsa жердин санын көбөйтөбүз, баягы үйдүн санын көбөйтөбүз. Анан акыры мамлекет боздуруп, анан дом салдырып берет анан. Мына ушундай кылып эле өзүбүзгө өзүбүз тиричилигибизди кылсак болчу да экен. Мына көчөлөрдү көрдүңөрбү? Мына. Туугандар, азыр биз Мекке шаарынын ичиндеги Курайш көчөсүндө жүрөбүз. Мына Курайш көчөсүбү? Курайштар жашаган жер ушул. Азырга чейин булар авторитет. Бул жакка барса өзүнчө статустары үйдө. Анан мен мына көчө сал аралашыраак да, көбүнчө Курайш турган жер. Анан мына үйлөр жана Абдусамат шейх кабар бергендей эле чек алып туруп эле чекке таш коюп кете берет дагы үстүнө запас коюп кетет. Керек болсо дагы үстүнө коюп кете берет. Мисалы балдардын үйлөсө дагы бир этаж кошот. Өзү үйлөнүп алган болсо дагы бир этаж кошуп кете берет. Запас дегени эмне, сечме поезд кылат да анан поезд бул карасаңыз арматура. Дагы үстүнө дагы бир этаж кошуп улап кеткени мүкчүлүк коюп коет. Биз деле ушул инструкцияны үйрөнсөк болот да. Үйдү фундаментин аябай бекем кылып туруп, мисалы этаж кылабыз, бир этаж, эки этаж коюп коюш керек дагычы. Үй керек болсо дагы коюпчу. Чек издебестен. Чек 2 соток жерге деле ушунчасы, бул 2 соток жерлер экен да, 2 соток. Жерге деле жашайт. 3 соток жерлер эле. Анан эң кызык жери карасаңыз, жолго берип чыгып кетпейт. Жолдун акысын таштап койгон да, бемирал. Кыска болсо дагы, мындай тар болсо дагы мындай токчулук менен жашайт да. Күчүк жер керек болсо үйдөгө аракет кылышат, үйдөргө карап. Азыр анан
баса белгилеп айтайын. Эмне бул көчөдө эч ким жок? Адамдар эмне тополоң болду деген ой болсун. Биякта деле жок да. Күндүзү менен булар укташты. Канча адамдар эле көчөдө жүрбөсө, булар уктап атат ээлерчи. Саат 5тен кийин, асырдан кийин уже көчөгө чыгып башташат. Койгончу. Булар түнү менен жол иштешет дагы. Булардын бизде күн түнү алмашкан да. Ишканалары түнү башталат шамдан кийин. Жадагасы мамлекеттик ишканалар дагы түнү менен иштейт. Бамнатка жакын жабылат, бамнат тоокал укташат. Азыр булар уйкуда. 2 саат, 1 деген саат азыр. Биз Кыргызстандан келгендер күндүзү жүрүп үйрөнгөнбүз жүрөбүз. Буларга түн азыр эмне? Азыр түн азыр. Чыгарсаң башкалардын баардыгы турат, элдер уктат. Азыр кыйкырсаң дагы чыкпайт. Эптеп кыйкырып алып чыксаң азыр уйкуну буздуң дейт да. Күн ысык болгондуктан асырдан кийин иш башталат экен. Булар күн аябай ысык болгондуктан үйрөнгөн да. Азыр биз кыш мезгилинде жүрөбүз терилепчи. Азыр февраль айычы. Ушундай ысыкта. Ал эми жайындасы аябай эле ысып кетет да. 50 градуска чейин өтөт дагы. Эшикке чыкканга мүмкүн эмес. Жалаң терлейсиң эшикке чыксаңчы. Жолсам давлениясы бар адамдар ошондуктан булардын адаты ошо үйрөнгөн шамдан кийин жумуш кылып күндүз укташат да. Мамлекеттик кызматкерлер дагы шамдан кийин иш кылабы? Мамлекеттик ишканалар, банк, мисалы акимчиликтер, биздеги орган барго, мисалы милицияхана, больница бардыгы. Больницалар эми түнү күн иштейт го, бирок кээ бирки операционный баягындай штабтары түн иштешет. Күндүзү көп нерселер жабылат да. Жада калса баягы сот залдары дагы жанагындай элге көрсөтө турган сервисный фирмалар дагы атайын шамдан кийин ачылат. Ара чейин табылат. Машалла. Мына Курайш уурусу деп калдыңыз. Курайштын кандай фазилети бар мисалы? Курайш Аллах Таала Куранда айткан лиила фи Курайш депчи. Курайштын биримдигине ант деп Аллах Куранда айткан. Курайш сүрөсүндө. Аллах Таала пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам Курайш урусунан чыккан. Аларга башка уруулардан айырмачылыгы Аллах Таала буларга биримдик берген. Ила фихим рихлата шитаи ва сайф. Жазында Сирияга, ал эми кышында мына Йемен тарапка сапар кылышкан булар биригип. Мисалы айылда жашаган адамдар 10-20 адам топтолуп туруп бир кербен заказ кылышып ошого товарларын жүктөгөн дагы бир адам жетектеп барып келген. Ушундай бирдиктүү жашашкан да Курайш. Дин келгенге чейин элечи. Алардын биримдигине башка уруулар таң калышкан. Аллах Таала ошонтип бириктирген да. Анан ушулардын биримди кылып койгон Аллах Таалага ант деп туруп Аллах Таала эме кылган да. Фал я'буду рабба хадал байт деп Куранда айтканда, ушул үйдүн Кабанын Роббисине ибадат кылгыла эме депчи. Эгер Аллах Таала Курайшты биримдик кылбаганда өздөрү бириге албайт болчу. Башка уруулар бириге албай жүргөн да. Азыр эми мурункудай болбош мүмкүн. Илгери тарых баракчыларын ачканыбызда Курайштын биримдигине дүйнө жүзү таң калышкан. Курайштыктар. Айга көтөрүлгөн. Мына бул Курайштыктар башка урууларга кыздарын беришеби? Мен асафи шадид дейт арабчасындачы. Өкүнүчтүү маселе Курайштыктар азыркы Курайш бир аз текеберликти да башташкан. Любой нерсенин оң жак терс жагын айтыш керек да. Курайштан башкага бербей бир аз аксөөк кылышат. Бирок эпчилдер бар. Сизге окшогон деген үйлөнүп алгандар бар Курайштан делечи. Ал кепмес, бирок мындай көпчүлүгү ошондой да. Бизде бар го. Аксөөк, карасөөк деп бизде да анча адамдар бар го. Ошол сыяктуу бир аз аксөөк кылышат. Бирок эптештирип куда сөйөк болгондор бар иншалла. Бирок аны деле ошо Курайштын түшүнгөн адамдары кылат да, текебер эмес, түзүгүрөктөр, түшүнгөн адамдары. Же болбосо түшүндүрө алган адамдары кылат. Кээде түшүнүктүү адамдарга да түшүндүрүш кыйын болуп калат да. Түшүндүрө алган адам болсо түшүндүрүп кадырсызда жүрүшөт. Бизде деле мисалы шарият өкүмдөрүн түшүнүктүү адамдар деле кээде түшүнбөйт да. Аны бирок түшүндүрө алган болсоң түшүнүшөт дегендейчи. Бардык жерде эмелер бирдей эле түшүнүктөрчү. Ооба. Бир адам экен. Onu agarıp turganda bir adam eкен, agarıp turganda bir adam. Чоңураак экен. Анан мындай байкасаңыздар, буларда сырткы фасадка көп иштешпейт үйдүчү. Ушул үйгө биз конок болуп көп келебиз, анча-мынча үйлөргө чакырып калат. Бизде Кыргызстанга барып жүргөн шефтер бар. Билсеңиз, үйдүн ичи башкача сабнет. Сансарайдай. Сансарай. Ичине көп иштешет. Бизде сыртка фасадка көп иштейт. Берки таш баштарды неме кылып. Туалетти нашар кылып коет, сыртын жакшынакай кылат го. Булар туалеттин жакшы кылат, ичиндеги жашайт. Демек, мына сыртында башкача көрүнгөндөн ичи Онда арматур чыгып эле турбайбы, мына чесмек боюзу турат, кирпич туруп ошол бойдон да турат да, бирок ичин карасаңыз ичи башка да.
Кондиционер иштеп атпайбы? Кондиционер койгон. Мынау суулары турат немеге, канализация кылсын. Ар бир үйдө туалет бар. Бияқта су болбогон үчүн жылуулабайт дейм, маселен. Жылуулап турат. Жылуулаткан система немеси бар го, туалет. Ар бир квартирада 2ден 3төн туалет бар да. Ар бир квартирада. Ар бир квартирада. 2ден 3төн. Конок келген балда үйдөгү адамдар темир башка туалеттен кирип, дарат алып. Машалла. Анан тойлор жөнүндө айттым. Биздегиде эмнеде сахна болуп, даңгылуу болбойт. Тойлорунда биз жана айттык го жана жерде. Махырды даңгал берет. Мисалы, бир махырды 15 000 доллардан башталат, 50 000, 60 000 долларга чейин махырды берет. Ошол турмушка чыккан кыздын ордуна. Алейкум. Анан болду, анан тойдо келип туруп эле мечитке алып келип, жобосом үйлөрдүн арасында үйүнө эле элдер чакырат дагы никени кыят. Элдерге келген адамдарга соктон, шоколадтан таркатат, болду ушу менен той бүттү. Шириндик таркатат. Анан өтө бир курсак ачкан коноктор болсо, башка комнатага алып келет дагы гүрүч менен эт тартылган тамактар бар да. Ошон эле тартат, жейт болду, кетти. Биздегидей тарелкага, жаңгак, конфет, суу коймой жок. Мал союш, төө союш дегендер жок экен да. Ошо көчтөн эле алып келет дагы берип койду. Анан той кылыш оңой, бирок махыры кымбат. Бизде махыр арзан болуп кеткен. Бирок ошо махыры кымбатта да хикмат бар экен да. Хикмат бар. Күйөөсү өлүп калса, күйөөсү ажырашып кетсе, чыштап кетсе, бул магазин ачып кеткен акчага. Киреше түшүп турат экен. Ооба, дээрлик 90% ушундай. Мисалы, махыр алам, 15 000 доллар махыр алган аял алып туруп бир жерге дүкөн ачып коет, же бир ишкана ачып коет. Анан ай сайын түшкөн доходду алып өзү жашайт да. Мисалы, өзү 1 сомдон кириш албайт. Күйөөсү 1 сомдон киришпейт. Акысы жок. Акысы жок. Шарият боюнча да акысы жок да. Өзүн иштеген өзүн иштетет. Туура айтканда, аны бар өзүнүн салонун иштетет. Өзү бир нерсе жегиси жейт. Өзүнүн төркүндө аткан болсо, бир нерселер көтөрүп баргысы келет. Бери свет, суу, канализациялар акылары кандай? Төлөйбү? Төлөнөт. Биз сыяктуу эле төлөнөт, суулары кымбатыраак төлөнөт. Анан бизден өзгөчөлүгү булар природный кондиционерге төлөшөт. Атайын бизге природный газ бар го, буларда природный кондиционер келет. Ошого аймай төлөп коет, үйдө кечке кондиционер иштеп турат. Кондиционер жыл бою өчпөйт, 365 күн өчпөйт. Кандай мамлекеттен келип экенсиң? Атайын немелер бар, мамлекеттик ишканалардан атайын жасашкан да. Кондиционер келет. Көбүрөөк төлөгөндөр көбүрөөк ачып берет. Азыраак өзүнүн баягындай киловаттка окшош эсептейт дагы төлөгөн. Өзүңүз кондиционер орнотсоңуз болбойбу? Анда дагы болот. Сууга, светке, кондиционерге балким арзандараак түшсө керек да. Арзан түшөт природныйчы. Анан өзү деле токко сайган кондиционер бар, мисалы, кайсы үйдүкүн бар. Аны кошондой экен. Светке сайганчы, бирок кымбатыраак түшөт да. Природный арзан да. Мамлекеттик оң окшойт да, стандартный экен. Ошондой болушу мүмкүн. Ошондой келет. Ошондойду көп көрдүк. Кондиционер бизде деле природный газга төлөгөн арзан түшөт го. Ошол сыяктуу да. Машалла, жакшы. Бул жерде дамла эркектер кеч үйлөнөт дейт го, ошо канчалык деңгээлде чын? Эркектер кеч үйлөнөт дегени жалкоолор үйдөн жумушка чыкканды каалабагандар же болбосо чындап кедей болгондор кеч үйлөнөт. Себеби махырда айттык, 15 000 доллардан өтмөйүнчө үйлөнө албайсың да. Нак наличка төлөп турмушка чыгуучу кыздын колуначы. Жасом атасына берип, кызыңа берип кой депчи. Анан үйлөнөт да. Аны тапканга чейин бир аз жыл өтүп кетишет. Жок, мисалы, бу жерде 15 000 доллар табыш, Кыргызстанда канча сом табыш менен барабы? Кыргызстанда 5-6 000 доллар табыш менен барабы. 5-6 000 доллар сомго 500 000. Ушуну 500 000ге жетпеген. Бизде мисалы нормально иштеген эркек киши 2-3 жылда табат да, ошол сыяктуу да. Жок, бизде ысырап болбосо жана ашча бидаттар барбы? Болбосо токтоп коет. Токтоп коет. Кеч үйлөнөт, бирок көп үйлөнөт да. Адамдар бизде анда мына аялдар кор болуп атпайбы? 5-6 баланы төрөп туруп, бир баланы төрөп туруп, бир күндөн кийин деле талабын берип туруп, чыдап коет атпайбы? Кордугунун себеби ушу махыр экен да. Эки себеп да. Биринчи себеби бизде 2ден 3төн үйлөнгөнгө каршы чыгат, жадагасы өтө түшүнүктүү адамдар дагычы. Ошонун эсебинен аял кишилердин саны көп дагы, эркек кишилер аз да. Анан аялдардын паркы жок болгон. Сен болсо башка үйлөнө алам дегендей. Буларда 4төн үйлөнгөн үчүн аялдар жетпей калган да. Жетпей калып үйлөнөйүн десең издейсиң да. Баланы ажыраштыр десе күтөт, качан анын иддасы бүткөндө шарт үйлөнө талаш жүрөт. Ошо аялдын кадыры көтөрүлөт экен да. Кадыры көтөрүлөт бул. 2ден 3 үйлөнгөндө жетпей калат. Коомдо мисалы ар бир кичине шаарда карасаңыз Кыргызстанда турмушка чыккан аялдарды чекеден табасың да. Буларды сиз издейсиң да. Кайерде бар экенин. Демек,
Ада аялдар мисалы экинчи аял алган каршы болсо аялдардын кор болушуна бир мындай салым өзүнө аялдардын кор болушуна салым кошуп эсептелет эгер. Зынага салым коюшат дең. Эгер көп аялдуулук болсо мындай нерсе болот да. Аялдардын жетишсиз болот дагы, аялдар баалуу болот. Салам алейкум. Анан экинчиси махрлар кымбат болот. Махрлар кымбат болгондо биз айтып атабыз го, жанагы 15 миң, 20 миң, 50 миң долларга үйлөнгөн адам, эркек, ол кайра ажырашып кетиш кыйын болот. Билесизби, 50 миң долларга үйлөнгөн адам любой ынжыктыгын көтөрөт да, мисалы акчасы кетти да. Бизде арзан да, мисалы махры жок үйлөнүп атса, ол бул кыз дагы турмушун таппай атат. Мындай машинаны алса бирөөчү 15 миң долларга. Буну оңойчулук менен тыштабайт да. Сүзбөйт деген. Кереги жок деп көчөгө тыштап койбойт. Ушундай. Анан экинчиси 2-3 аялы бар эркек аялынан көп нерсени талап кыла бербейт. Мисалы чайын коюп бер, тузун коюп бер. Жакшы тосуп албадың. Күлбөдүң. Эгер кичине эркелик кылса, сен эмне донуп сүйлөп атасың, бияка кел дебейт да. Кой, бул дагы бирөөнүн кызы. Мен зато башка дагы семьялар бар, мунун ынчыктыгын көтөрүп коеюн. Бул зато күндөштүккө чыдап атпайбы деген ой менен. Мана жаман болсо ол күнү кичине неме коерт деген да. Бир аялды эркектер өзү психирак болуп калат да баягы. Мен ушунча иштеп жүрсөм, мага майда киши болуп калат да. Мага мынтип ар нерсеге киришип берет турган болуппу? Аялыраак эркек болуп калат да. Ошон үчүн айткан экен да, бир сөз бар го. Бир аксакал бир киши айткан экен, өзү 3-4 семьясы бар. 3-4 семьясы барлар чыныгы эркектер депчи. Десе бирөө сураптыр да, 2 аялдуу эркектерчи десе, алар саал эле эркектер. Анан бизге окшогондар чыгып эле неме деп турду. Бир аялдууларчы, бир аялагандарчы, бир аялагандар. Алар кандай эркексе? Бир аял албайт, бир аялга тиет деген экен. Бир аялга тийген эркек эместер болуп калат экен да. Эми бул ар бир сөздөн тамаша иретинде айтылып калган, бирок чындыгы бар деп коесузбу? Чындыгы бар албеттечи. Ынжыкпойт. Мисалы, могул жерде көп 4 аялдын психологиясын көтөрө алат дебейсизби? Көтөрө алат. Чыныгы эркек да, мисалы, анын дагы өзүнүн оюна коюп көңүлүн таба алат, бунун да көңүлүн таба алат. Кыскасын айтканда, майда эмес, чыныгы саясатчы эркек болуп калат да. Мында бир маселе, мисалы үчүн, кээ бир аялдар нерсени оор келет, экинчи аял алып бергенчи, анан каршы болбогон. Аялга кандай пайдалар бар, мисалы үчүн, убакыты бош болот, динге, зикирге дегендечи ошо. Биринчи пайдасы күйөөсүн жашоосунун негизги максаты кылбайт. Жашоосунун негизги максаты бейиш, Аллахтын ыраазылыгын табыш. Күйөөсүн ол жерде пайдаланып кетет. Бейишке карап бас, мага бейишке жардамдаш депчи, бесплатный кызматчысы кылып алат тагыраак айтканда. Экинчи пайдасы. Күйөөсү аны кечке эле муну тигип бер, муну үтүктөп бер дей бербейт. Үчүнчүсү көп деле баягындай ага майда нерсеге киришпейт. Төртүнчү маселеси өзү күйөөсүнө кечке кызмат кыла бербестен ибадат кылганга, намаз окуганга, илим алганга, өзүнүн бир каалаган бир репутациясын көтөргөнгө шанстары болот да. Үчүнчүсү балдардын алдына рейтинг көтөрүлөт. Себеби эне апасын көбүрөөк жакшы көрөт дегендей. Анан алтынчысы өзү мисалы башка коомго дагы жардам берген катар болуп калат да. Мисалы коомдун зынанын азайышына жардам кылган болуп эсептелет да. Кыскасы эсептеп келсек көп, эми ооз калына тургандары эми ушулар да. Ана мындайраак жылып алайынчы, бир-эки суроо дагы. Жерде канализация бар экен? Канализация бар. Неме дамына бу жерде мына азыр машиналар кээ мисалы туруп калып атат. Бизде пробка болуп калса эле бир түшө калып жакынлашып кетет го. Бул араптын балдары кандай? Буларда машиналар бири-бирине азыр аябай экономикасы көтөрүлгөн да, жаңы машина минишет негизичи. Бирок көрүп атасыздар го, көчөдө урулган машиналарда мына аркаңызда эле турат урулган машина. Мисалы десеңиз, бардык жерде бар. Сүзгөн бойдон машинадан да түшпөгөн кишилер да. Биз да байкадык, арендага машина алып айдадык да. Бир-эки жол бирөөлөрдү сүздүк да. Сүзсөк, түшүп туруп өзүң ден соолугуң жайында эле, жүрөк касалың жок беле, коркподуңбу главныйчы. Бул темир көңүл дейт. Баягындачы. Анан албетте түшкөндө сен сүзүп алгандан кийин кечирип кой дейсиң да. Гыжалатпу деп эле таркап кетет. Негизи айтканда темирди көп деле баалабайт буларчы. Адамдын көңүлүн көбүрөөк баалашат буларчы. Акчаны көп деле баалабайт, адамдын көңүлүн көбүрөөк баалайт. Байкадык. Бизде мындай кичине чыйылып кеткен жери болгон болсо проблема. Ошонун аркасынан ызы чыгып, стого барабыз, канча болот, расходун көтөр, башты оорутмай. Ошондой болуп. Баалуулук эмес, бирин ана атаңы деп эле ушташып кетет. Ооба. Ошол үчүн да бизде ынтымак жок. Бир береке пейиз жок да. Мына материалдык нерселерди көбүрөөк баалап алганбыз да, бирок секин дин биз адамдардын жүрөгүнө кирген сайын баалабай баратат.
материалдык темир бул баары жок боло турган нерсе. Биз эми Аллахтын ыраазылыгы үчүн кечиришейли деген нерсе баратат. Бирок булар илгертен динде жашагандыктан ушул жаатын үйрөнсөк болот да. Машинаны көп деле мойкага алып кирип жуур бербейт. Ичи мусор тур эмес. Адамдар жыт эмес адамдар чыгып калса дагы аны көңүлүн өлтүрбөйт, түшүрүп коет дагы, ошондо тазалашат. Бизде түнө кыртойраак машина минсе эки жак карап алат го. Анан дагы бир жерин айта кетейин. Азыр арабтар уктатат да, окуп көрсөтөт элем. Мынау кедей араб, мынау миллионер араб депчи. Миллионду кармаган араб менен кедей арабтын экөө окшош. Экөө тең делла жүрүш, беймар иши жүрүшүп аткан адамдардачы. Бизде бир аз проблемасы көбүрөөк, кедей арактар мынтип өзүнүн проблемасын жүргөт, байлар делебой болот го. Бирдей. Экөө тең делебой жүрөт булардачы. Айырмасы ушундай. Түсүнөн делебой көрүнөт, бирок сүйлөшпөсөң экөө тең мамиле кыла турган адам. Айнектер кичинекей күн көп кирбесин, ысык кирбесин дейт да. Ысык кирбесин дейт. Айнек канчалык чоң болсо ысык ушунча көп болот. Тамла быйыл жер жаңы жыл 14-февраль, 8-февраль майда шүйдө деген нерсени билеби? Мындай нерсени билбейт буларчы. Салют аттырыш керек деген. Телевизордон, интернеттен көрүп, жаш балдар көрсө аталар урушат кой, нормально болду депчи. Булар Курбан айт майрамын, Рамазан айт майрамын, Рамазандан бүткөндө айт бар го. Ошол эки майрамды аябай сонун майрамдашат. Мындай майрам ичтерде болбогондо. Анан жума күндөрү эс алышат. Biraz eме катарычы, дем алыш катарычы. Курман айттарда кадыресе могул жердеги зикирлер менен талпа жүрүшөт адамдар. Кубанычты бири-бирине кылып, коноктойт. Ямут ташрик деп. Бири-бирине коноктогондо баягындай тариф да. Барып ашын жеп, көшүн жебейт. Кирет ар бир үйлөрүнө, кофелерин ичет, бирден сок ичет, ширинин жеп чыгып кетет. Ошондой. Бизде кой союш керек, проблема. Кой союш керек, палан келет, отуруп, биринчи, айткаш керек. Первый, второй тамагын. Бир кыргыз үй тегип туруп анан ыйлап отуруш керек. Эми бизде ошондой болуп кетти, майрам азыр тетириге айланып. Тетири да. Ар бир жердин жакшы жактарын алып кетсе болот да. Биз көп эл кыдырган катар айтабыз, мисалы, жакшы жактарын алып, ар бир видеолордо же болбосо бирлер менен сүйлөшкөндө эме кылып келебиз, айтып кетебиз. Азыр биз Меккеде турабыз, Меккенин артыкчылыктары ушулар да. Анан жалаң эле мактап жатып калды деген комментарийлер кетиши мүмкүн да. Мактай турган жагы макташ керек, адилеттүүлүккөчү. Анан жамандай турган жактары бар, эми булар эске алынбай турган нерсе да. Бир нерсе жакшылыгы көбүрөөк болсо, жамандыгы эске алынбайт да. Мисалы, бул жерде жакшылык көбүрөөк тең. Биздин эл Кыргызстандан келген элди эмнеге мактайбыз? Ынжыктык жактары көп да, мисалчы. Бирок сапарга чыкканда илгери көчмөн калып болгондон аябай биримдиктүү жүрөт сапардачы. Сапарда мисалы арка чайын группаны жетектеп келебиз. Мындай кылабыз деп чечтик десек, кеттик, ошону менен кетет да. Мен бүгүн калам, анан мындай экен делинбейт да. Ошого биздин элдин дагы жакшылык жактарын көп мактайбыз да, мисалы сапарда баалапчы. Ошол сыяктуу бул жердин да ээлерин биздин көрүүчүлөргө, бизди уккан, сурагандарга айтабыз да, жакшы жактарын. Алла разы болсун. Машалла. Дамла, бул Меккеде курма өсө өспөйбү? Меккеде курма жакшы өспөйт. Өспөйбү, өтө эле ысык экен бери. Каш ысык жер, бирок Аллах Таала берекесин берип койгон. Ооба да. Биздин дарыбыз өскөн Аравандан караганда дарыбыз бул жерде арзан да. Жайын кышын бар. Мен немеден Аракаттан көрдүм, 10 реалбы, 5 реалбы турду дарыбыздар, 5 реал. Ушунда түшсөм болуп калат. Бирок оптовый жерлерге барса арзан да. Биз кечегисинде Какия базарына алып бардык го, мурашылар. Дарыбыз каердеги кетти ошондо? Дарыбыз келет сырттан. Сырттан келеби, 4000 неме 400-500 километр алыстан келет, бирок арзан. Себеби Ибрахим алейхиссалам дуа кылган да. Жердин берекесин ачкын депчи. Эч нерсе өспөйт, бирок бардык нерсе бар дең. Машалла, жакшы, жакшы. Алла разы болсун, дамла. Биз да ушундай үйлөр салганга насип этсин эми. Биринчи этажга бир дане, экинчи этажга 2 дане дегендей. Ошо үйдө кичинекей немелер, муслимдер көбөйсүн. Ооба. Могул үйлөр көбөйөрсүн эми биз жакта. Туугандар. Бул услуптарын кандай услуптарын кылыштыкты үйрөтүп койдук, а? Секин эми ишти кыла беребиз эми, иншалла. Алла разы болсун, туугандар. Тынч болгула. Меккенин кызыктары менен дайыма бөлүшүп турабыз иншалла. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатух.